Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Ырчы Нурлан Насиптин эжеси Эльзада Насибекова жаңы ыр жаздырып кече туугандарын тоюнда ырдап чыкты. Көп жыл ойлонуп жүрүп, эжеси эми ырдоо чечимине келгендиги тууралуу Ырчы мырза Супер KG порталына билдирди. Эжем бала кезинен эле мектеп район аралык музыкалык сынактарга катышып жүргөн. Музыкалык окуу жайга тапшырам деген планы ишке ашпай башка кесипте окуп калды. Андан кийин турмушка чыкты, үй бүлөсү менен алек болду. Жолдошу каза болгондон кийин такыр эли ырда байкалган. Эжемдин булугуп жүргөнүн байкап, атам-апам баш болуп баарыбыз жаңы ыр жаздырууга көндүрдүк. Өзү да кызыгып, акыркы кезде аябай ырдагысы келип жүргөн. Кече туугандардын тоюнда эжем биринчи жолу жаңы ырын аткарып, сонун комплименттерди укту. Үй бүлөбүз менен эжемдин ырдап баштаганына кубанып жатабыз. Мындай болушун билгенде бурда эле баштасак болмок экен. Буюрса эжемдин чыгармачылыгын бардык тараптан колдоп беребиз, дейт Нурлан Насип. Маалымат блогу Супер KG. Урмат Усеновдун Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси кылып дайындоо боюнча буйрукка азырынча кол коюла элек экен. Министр Азамат Жаманкулов жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде Усеновдо ал өзүнүн көз карашы бар, комитеттүү адис катары көрөрүн айтып, ошондуктан аны кеңешчи кылууга ниеттенгендигин айтыптыр. Андан сырткары ырчы толук штатка алына тургандыгын билдирип, Эмгек кодексине ылайык иш убактысында толугу менен жумушта болорун кошумчалаган. Анын айлыгы 15.130 сомду түзөрүн ачыктаган. Кыскасы, Урмат Усеновдо дайындалышында жогорку кеңештин спикери Дастан Жумакулов тут ни при чем дегени туура. Маалымат блогу Nazar News KG.